Hazreti vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalamдын сахабаларынын бири Hazreti Mavlavi Muhammed İlyas Han Sahib raziyallahu anhu tömөкүлөрдү айтып берет. Калаат штатынын казыларынын казысы Абдул Али Ахунзада Мастунг шаарында чогулган калың элдин арасында ачык түрдө мага кайрылып, мен сизден сиз Пенжабка барып, бир пенжабтык Мирза Гулам Ахмад Кадияниге баят бергенсиз. Бүткүл Сархат облусунда сизге бир дагы руханий пир табылган жокпу деп сурайм деди. Hazreti Mavlavi Sahib raziyallahu anhu берген күчтүү жана имандарды күчтөндүрүүчү жооп таң калыштуу болду. Ал киши мындай деп жооп берди. Негизинен Ахунзада мырза кеп мындай, менден менин кудайым жоголуп кеткен болчу. Мен аны ар бир динден издеп көрдүм. Ар бир дин мени мурунку доордогу жомокторго алып барчу. Мен ар биринен ал Кудай азыр деле сүйлөйбү деп сурачу элем. Алар жок, азыр сүйлөбөйт деп жооп берчү. Мен мусулмандардын 72 агымынын ар бирине бардым. Алар дагы Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den кийин Кудай сүйлөбөй калган. Вахий аяндын эшиги такыр эле жабылып калды деп жооп беришкен. Ошондо мен чындыгында Кудай жокко, ал болгону мурунку жомокторго негизделген бир философия. Антпесе Кудай баардык сулуу сапаттардын кени болуп, бир дагы сапаты бекер болгону болбошу керек эле. Илгери сүйлөп жүрүп, азыр сүйлөө сапаты кандайча мөрлөнүп калган болсун деген жыйынтыкка келдим. Атеист болуп калуума аз калганда аркамдан бир жумшак кол гана ийниме коюп мындай деди. Мухаммед Ильяс, эмне болду? Эмнеге капасыз? Мен болсо Кудайдын чындыгын билип алдым. Ал болгону бир философия, акыйкатта жок экен. Анткени кимден гана сурабасам, ал илгери Кудай сүйлөчү, азыр сүйлөбөйт деп жооп беришти дедим. Ал менин колуман кармады, жала ал инсан Hazreti Mirza Ghulam Ahmad Kadiani болчу. Ал мындай деди. Мен сизге ал Кудайдын азыр деле сүйлөгөнүн көрсөтөйүн. Бирок бул үчүн сиз мага баят беришиңиз керек. Анткени мен Алла Таала тарабынан жиберилген Масih жана Магди болом. Ошондо ал Кудай сизге да түшөт. Эгер кааласа, сиз менен дагы сүйлөшөт. Азыр Абдул Али Ахунзада мырза, мен Алла Тааланын атын ортого салып айтам. Анын атын калп эле ортого салып ант ичүү каргышталган бирөөлөрдүн иши. Мирза Гулам Ахмад Кадиянидин Кудайы мени менен дагы сүйлөшөт. Мен силерден Кудай мени менен да сүйлөшөт дей турган бирөөңөр барбы деп сурайм. Чогулган элдин баары унчукпай калды. Жана бир азга созулган сүкүттөн кийин эч кимден жооп келбеген соң Мавлави Сахиб мындай деди. Мен ушундай ишенимди жана чирип кеткен ырым-жырымдардын исламы гана болуп калган жана Кудай сүйлөбөгөн исламды эмне кылам? Кантип Кудай менен жолуктура турган, аны сүйүү жана мээримдүү сөздөрүнө татыктуу кыла турган чыныгы ислам болгон Мирза Гулам Ахмад Кадиянидин исламын кабыл албайм.